Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн 2 ноябрдан 4 ноябрга чейин Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарына иш сапары менен барат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жапаров иш сапарынын алкагында облустардагы инфраструктуралык объектилердин курулушу менен таанышат. Мындан тышкары 3 облустун жана Ош шаарынын эли менен жолугат. Кыргызстан тышкы карыздын быйыл төлөй турган 4 миллиард сомдон ашуун каражатынын төлөө мөөнөтүн узартууну суранып жатат. Бул боюнча донорлор менен сүйлөшүү жүрүп жатканын финансы министрлиги кабарлады. Министр Кыялбек Мукашев өкмөттүн жыйынында билдиргендей, кыргыз өкмөтү карыз акчаны жеңилдетилген мөөнөттөн кийин төлөй баштоону сунуш кылууда. Биз бүгүнкү күндө Париж клубу жана донорлор менен түздөн-түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. 4,1 миллиард сомго жакын акчаны кийинки жылдарга жылдыруу боюнча келишимдер азыр каралууда. Быйыл эмдиги жылы бизге жеңилдетилген мөөнөт болот. Кийинки 3 жылда быйылкы жылган акчабызды төлөп беребиз. Финансы министрлигинин соңку маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик карызы тышкы жана ички карыздарды кошкондо 378 миллиард сомду түзөт. Анын 86,6% тышкы карыз жана бул сумма 328 миллиард сомго барабар. Кыргызстандын мамлекеттик карыздарды төлөө көлөмү 2023 жылдан тартып көбөйө баштайт. 2027 жылы бул үчүн жылына 400 миллион доллардай бөлүп турушу керек болот. Өлкө 1992 жылдан 2018 жылга чейин 10 миллиард доллар грант жана насыя алган. Бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан катталган жаңы учурлар 436-ны түздү. Анын басымдуусу Бишкек шаары менен Жалал Абад облусунда болууда. Республикалык штабтын маалыматы боюнча, жаңы учурлардын аймактар боюнча саны: Бишкекте 112, Ошто 32, Чүй облусунда 18, Ош облусунда 27, Талас облусунда 15, Нарын облусунда 3, Ысык Көл облусунда 41, Жалал Абад облусунда 108, Баткен облусунда 80. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 332. Бишкекте 60, Ош шаарында 27, Чүй облусунда 41, Ош облусунда 25, Талас облусунда 3, Ысык Көл облусунда 19, Жалал Абад облусунда 82, Баткен облусунда 75. 18 марттан бери жалпы жуктургандардын саны 59879 адамга жетти. Анын ичинен айыгып чыккандар 50741. Тилекке каршы бүгүн Бишкек шаарынан 3, Баткен облусунан 1, Талас облусунан 1 бейтап каза болду. Жалпы коронавирус курмандыктарынын саны 1155ке жетти. Учурда стационарда дарыланууда 3441 бейтап бар. Алардын ичинен 49 адам канааттандырарлык, 2325 бейтап орто оордукта, 956 оор, 111 өтө оор абалда. Амбулатордук дарыланууда 3941 бейтап бар.